адамдарга атака кыла баштадым да. Молдолор дагы мага аябай башкача көрүнчү да. Иштери жок көрүнчү да магачы. Терди көрүп калсам эле ошонун канын ичким келиверчү да. Колумду кескилечүмүн. Бул оору мен 5 жашымда башталган. Ошо похоронго баратып, бир капкараңгы жерден бир кемпирди көргөм да. Андай ал жакта эл жок жер, айыл, ал жакта адам жок болчу. Ошол жактардан бир жерден бир вообще башкача аял көргөм. Бир карасаң адамга окшош, бир карасаң адамга окшобойт. Чачтары узун, бир башкача аял көрүнгөн. Ал бир убакыт өтүп, бул оору менин атам өлгөндөн кийин аябай күчөп баштады. Көзүмө ар кандай нерселер көрүнө баштады. Ар кандай нерселер көрүнүп, угула баштады. Жанымда бирөөнүн дем алып турганы, артыман бирөө басып баратканын сезчүмүн. Иногда турсам, ар кандай үндөр угулчу, анан көзүмдү ачып бир жакты карап калсам эле бир нерсе мени карап турган болчу. Ар кандай жактан көрүнүп кетчү. Ошондой убактар көп болду. Жана бул оору кайра ошол убакыттан баштап 12-13 жашыма чейин дагы токтоп турду да. Бирок коркуу сезим жанымда жүргөнүн сезчүмүн да. Бирок аны бирөөгө айтып түшүндүрө алчу эмесмин. Убакыт өттү. Ошол 2 жыл ошентип аябай кыйналып жүрдүм. Ичимде эмне болуп атканын эч кимге айта албайм. Жаман түштөрдү көрө баштагам да. 2 жумадай өзүмдүн үйүмө барсам деле, Бишкекке келсем деле 2 жума такыр уктай албай ыйлап калгам акыркы күндөрү. Мен уктасам эле жаман түш көрүп атам, мен уктабай эле коеюнчу деп кыйналып уктап, Куран коюп коем. Бир моментте түндө уктарда Куран коем. Куран коюп, анан бир кезде түндө өзүмөн өзүм ойгоном да. Өзүмөн өзүм ойгонуп эле эметсем, Куран өчүп калганда, именно ошондой моменттарда ойгончумун да. Анан ыйлай берчүмүн, уктабай эле коеюнчу, мен коркуп атам деп. Жанымда эч ким да жок болчу. Эжемдин үйүнө бардым. Кичине алаксыйм деп эжемдин үйүнө барып, эжемдин үйү эски заброшкалардын жанында эле да. Анан ошол жактан ооз ачтык, жакшы эле отурдук. Ошол күнү кечинде намаз окуганбыз да. Намаз окуп жатканда мен көзүмө ар кандай нерселер көрүнө баштады да. Мен намаз окуп атсам, алдыма келип бирөө туруп алгансып, мен намаз окуп атам, вроде алдымды эле карап намаз окуп атам, бирок арттын баарын көрүп атам да. Менде ушундай болгон да. Артымда мурун кичинекей кезимде көрүнгөн нерселер көрүнүп, көзүм дагы уже көрбөй баштады да. Көрүп аттым, бирок эмне көрүп атканымды түшүнгөн жокмун да. Только эжем деле адам экенин, эжем экенин билип аттым да. Калган эч нерсени түшүнгөн жок. Аябай катуу кыйналып ыйлап идим да. Эжем дагы коркуп кетти да ошол моментте. Мен эжемди кучактадым ошол моментче. Кой бербейин деп атам да. Мен кой берсем бир нерсе болорун билип турам да. Эжемди кой бербей кармап турсам, кийимимди мени бирөө кармалап аткандай болду да. Мени бирөө тарткылап аткансыды да. Анан мен эжеме турбаңызчы десем, эжем Куран коем деп туруп кетти да. Ошол моментте мен өзүм билбейм, эжем айтып берген да. Ошол моментте мен сознаниямды жоготуп, аябай титиреп, анан сознаниямды жоготуп коюп турмун да ошол моментте. Уже адам менен сүйлөшүп, адам менен контакт болгондо уже жиндолуп кетейин деген состоянияга жетип калгам да. Уже өзүм кыймылдай албай да калдым, сүйлөй да албай калдым. Ошондой болуп калды да. Ошол моментте уже үйдөгүлөрдүн баары чогула башташты, эмне болду деп. Анан контроль жок.
ошол моментте баарын өлтүрүп салгым келип, бүт жанымдагы нерселердин баарын жоготуп, же мен өзүм өлүп калышым керек болуп атат, же жанымдагыларды жок кылышым керек болуп атат. Такыр чыдай албай атам да, ошо адамдардын жанында тургандачы. Хоть жакшы күн болуп атабы, хоть жаман күн болуп атабы, все равно өлгүм келип, эмнеге билбейм. Бир нерсе болуп кетип, бир нерсе болсо эле өзүм комнатамды жапчумун, бычакты алып чыкчумун, дивандын артына эч ким көрбөгөн жака отурчумун, бүт жакты жапчумун, колумду кескилечүмүн. Мен ошондон кандай десем, мен ошондон мындай тынчталчумун да, динден алыс болчубуз. Динден алыс болуп, анан алар дагы биринчи көргөндө таң калып калышты да. Анан ошондо бул үйдөгү адамдарга кирип кетиш оңой, анткени силердин үйүңөрдө намаз окулбайт, Куран окулбайт, силер Кудайга ишенбейсиңер. Мен азыр чыгып туруп каалаганыңарга кирип кетем деп мен ушинтип сүйлөнүп калгам да ошол моменттечи. Анан өзүм билбеген сөздөрдү сүйлөй баштадым, вообще контроль жок. Анан молдону чакырсак молдо келбей койгонунан, молдого алып барайын деп атканда эркек кишиге да, особенно жездеме атака кылдым да, жездем мага күчү жетпей калды да ошол моменттечи. 2-3 эркек келип, анан 2-3 эркек мени алып барышты да. Анан жолдондагы аларды жолдондагы аябай кыйналып, ар кайсын сүйлөп, нормально барган жокмун да. Ал молдого барсам, бычак менен окуду, бычак менен дем салды, анан свечаны күйгөздү артыма, денеме мынтип свечаны жакындатты, жиндер оттон коркот деп. Анда мен билген жокмун, бирок аябай кыйналып атканда все равно контроль болгон жок. Мени бүт жактан басып атышып дем салышты да. Илимсиздиктен дагы көп жака барып алдым да, көп туура эмес жака барып алдым. Мен билген эмесмин, что бычак менен салса болбойт экенин, андай экенин билген эмесмин. Мен бул жака келип, баяндардан угуп, анан билдим да, алкасы көз ачыктыкка кирет экенин. Ошол молдо жактагы иттерди көрүп калсам эле, ошонун канын ичким келип да. Ошол иттердин канын ичким келип да. Мен ошону ичсем прям жыргап кете тургандай акыбалга жетип калгам да. Байкем менен чогуу жашачумун. Мен ошол кыйналып контактка чыккан убакытта эле айта берчүмүн да. Сени деген момдай аял окуткан, ошол аялдын бетинде сепкилдер бар. Азыр алды дубаңды чечтирбесең, сен алдыңытып жүрө берсең, сен өлүп каласың. Сен өзүңдү билбей каласың, сен өзүңдү таппай каласың деп, сен өзүңдүн өлүгүңдү таппай каласың деп, ушинтип аябай көпкө сүйлөнө баштагам да. Аны көргөн сайын эле ошентип эле атака кыла берчүмүн. Именно ошол байкем 2 айдын ичинде ошол байкем каза болуп калды да. Кадимкидей мен жана ошо кара кийимчен көргөн неме, мен атам өлгөн Мөрзө жактан бир нерселерди алып чыкканын көрчүмүн. Ушундай болчу. Мисалы, мен бул комнатада жатсам, мен көзүм жумуп, бирок мен бул комнатадагыны дагы, анан бул комнатадагы адамдар мисалы, мен кыйналып аткандагы убакытта алар эмне деп айтып атканын, кандай реакция кылып монтип турганынан бери көрчүмүн да. Хотя мен көзүм жумук, мен бул комнатаны да көрүп атам, тиги комнатаны да көрүп атам да. Анан ошондой моменттерде, если азыр силер ушинтип токтоп калбасаңар, мен силерди өлтүрөм дечүмүн да. Анткени алар ушу мага реакция кылып атканын көрчүмүн да. Ушу 2 комнатаны одновременно мен кантип көрчүмүн азыр билбейм. Бир моменттер болду, адамдарга атака кыла баштадым да. Даже жанымда отурган адам мени карап шылыңдап аткансып көрүнүп, мени жамандап аткансып көрүнүп, молдолор да мага аябай бир башкача обликте көрүнө баштаган. Мындай иногда адамга окшоп кетет, иногда адамга окшобой кетет. Аябай бир башкача обликте көрүнө баштаган молдолорчу. Анан
бир 2-3 ай дем салдырганда уже токтой баштадым да, уже баягынтип кыйкыргандарым жок болду, уже спокойно жүрө баштадым. Анан ошондой моментте мен намаз окубай калдым, Куран укпай калдым, зикирим баарын таштап салдым. Ошондой моментте кайра суицидке тарта баштады. Суицидке тартып баштады аябай. Ошол моментте деле ооруп жүргөм да, ошол моментте дагы аябай колумду кескен убакыттарым көп болду. Кайра машинага чуркап чыккан убактарым вообще көп болду, аябай көп болду. Мен Сенамет клиникасына келип, дем салдыра баштаганда уже көп туура информация алып, жана көп туура жол менен лечение алып отуп, мен биринчиден мен аябай жеңилдедим. Анан контроль уже пайдалана баштады, уже контроль кыла баштадым, мен өзүм менен өзүм күрөшө баштадым. Бул жактан кандай туура эмес экенин баарын үйрөндүм. Жана дем салганда кыйналчумун, бирок эч кандай дагы бычак эч нерсе колдонулган жок. Мен дем салганда мага жеңилдүү болуп атты. Азыркы абалым альхамдулиллах, Аллахка шүгүр, баары жакшы. Мурункудай жок. Мурункудай кыйналбайм, Кудайга шүгүр.